Кыргызстанда 29-мартка карата коронавирус жуктурган дагы 26 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Анын айтуусуна караганда, республикада коронавирус инфекциясынан улам ооругандардын саны 58-ден 84 кишиге өскөн. Бүгүнкү күндө саат 12-ге карата Кыргызстанда 26 жаңы коронавируска ошо тесттери положительный чыккан 26 жаран катталды. Аларды региондорго бөлсөк, Жалал Абад областында 13, Ош областында 6, Чүй областында 2, Бишкек шаарында 4, Нарында 1 киши. Жалпы 84 киши бүгүнкү күнгө ошо коронавирустун тести положительный болуп чыккан. Мамбетов кошумчалагандай, булардын бардыгы обсервацияга алынган. Врачтардын көзөмөлүндө болуп жатышат. Вирусту жуктуруп алгандар менен байланышта болгондорду аныктоо иштери жүрүүдө. Мындан тышкары Мамбетов коронавирус жугузган 3 адамдын абалы оор жана алар учурда жандандыруу бөлүмүндө жаткандыгын айтты. Коронавирус деген диагноз коюлгандан кийин ошонун ичинен азыр ооруканада бардыгы жатат. Ошонун ичине 3-өө оор акыбалда реанимация бөлүмдөрүндө. 2 Өзгөн районунда, 1 Сузак районунда. Биздин биринчи кеткен медициналык бригада аларга күнүнкү 24 саатта ошо жардам берип атат. Анан кийин биз эртеден баштап дагы 14-15 кишини атайы пульмонологдор, жугуштуу оорулар адиси жана реаниматологдорду ошо азыр түштүк кичине акыбал кичине өзгөчө болуп атат, ошон үчүн ошол жака жөнөтөлдү деп атабыз. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен онлайн режимде штабтын жыйынын өткөрдү. Жыйында 29-мартта коронавирус табылган дагы 26 киши менен байланышта болгондор аныкталып, изоляцияга алынганы белгилүү болду. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигинин уюштуруу, башкаруу иштеринде кемчиликтер болуп жатканын айтты. Министрликтин жетекчилигинин уюштуруучулук ишинде кемчиликтерди көрүп турабыз. Бул калктын да наразычылыгын жаратпай койбойт. Келтирилген кемчиликтер жоюлат, деди Боронов. Ушундай эле сын патрулдук милициянын ишмердүүлүгүнө да айтылды. Боронов көчөлөрдө адамдардын ары бери жүрүүсүн мүмкүн болушунча чектөө зарылдыгын белгиледи. Штабтын жыйынында коронавирусту аныктоо үчүн Беларустан 25 000 тест алып келүү маселеси чечилип жатканы белгилүү болду. Бишкек шаарында коменданттык саатты бузган 119 киши кармалды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Бишкек шаардын коменданты Алмаз Орозалиев билдирди. Анын айтымында кармалгандардын ичинен 104 эркек, 14 аял киши болгон. Коменданттык саат жаралгандыгына карабай, коюлган талаптарга баш ийбей, көчөдө жүргөн 119 адам кармалган. Анын ичинде 104 эркек, 15 аял. Алардын ичинен чет өлкөдөн келген жарандар 5-өө райондук ички иштер башкармаларына жеткирилген жана 67 протокол түзүлдү. Бардыгы катталган кылмыштар Бишкек шаары боюнча 28, анын ичинде 21 ачылды. Коомдук жайларда жана көчөлөрдө бир да кылмыш катталган жок. Патрулдук милициялар учурунда көчөтүлгөн режимде иш алып барууда. Ар кандай кырдаалдарды биздин жарандарга жардам берип, ар бирине сыйлоо мамиле жасашат. Аны менен бирге ал коменданттык саат учурунда шаарда 1000ден ашык ички иштер органдарынын кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскерлери кызмат алып барып жаткандыгын айтып өттү. Кыргызстанга Россиядан 387 мигрант учуп келди. Маалыматка ылайык, Москва Бишкек атайын каттамына 380 киши батып, 50 мигрант калып калды. 4-5 күндөн бери аэропортто түнөгөн мекендештер президент Сооронбай Жээнбековдун кийлигишүүсү менен атайын рейс уюштурулуп, элчиликтин жардамы менен учуп келишти. Белгилей кетсек, Россия бүгүн бардык өлкөлөр менен авиа байланышын жапты. Бирок коронавирустун жайылышына байланыштуу жумушсуз калган мигранттар дагы эле Кыргызстанга кайтып келүү аракетин көрүүдө. Бүгүн Новосибирск аэропортунда бир нече күндөн бери учак күткөндөр ачкачылык жарыялашты.